2030 жылга чейин электр энергиясына тариф 2 сом 60 тыйынга чейин кымбаттайт. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы жыл сайын орточо 15%га өсөт. Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов билдиргендей, учурда жарандар электр энергиясынын 1 киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан төлөп жатат. Бул өзгөртүүлөр жарандардын пикирин жана социалдык тармактагы реакцияларды эске алуу менен жасалган. Тарифтердин көтөрүлүшү Кыргызстандагы энергетика тармагындагы абалды жакшыртууга багытталып жатканын да эскерткен. Мындан сырткары, президент Садыр Жапаров Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кытай менен Кыргызстандын лидерлеринин жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында 20дан ашык биргелешкен документтерге кол коюлду. Ага ылайык, Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда энергетика тармагындагы инвестициялык келишимдер да ишке ашырылды. Министрлер кабинети менен Кытайдын белгилүү компаниясынын ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлду. Документте Кыргызстандын аймагында кубаттуулугу 300 мегаватт болгон Шамал электр станциясын куруу жана эксплуатациялоо каралган. Баанын өсүшү, ГЭСтердин курулушу жана реформалар кандай натыйжа берет? Жарандар үчүн анын таасири кандай болот? Кесиптешим Нурзат Көчүмкулова кенен айтып берсин. Кандай болот? Биз эл көтөрө алабы ушул нерсени? Калк үчүн оор келбей турган гибкий варианттын 26, 21, 25 тыйындан өсүү темпин карадык. Ошондо средний 15%тен өсүү. Повышение против, конечно, все же против. Мал менен өчүрүп атат эми аз-маздан. Жок, Кыргызстандын бардык область райондорунда өчүп атат бүгүнкү күндө. Мына ошол эле кошуна мамлекет азыр Өзбекстан, Тажикстан глубокий ночь мындай айтканда 12 сааттан эме кылып атат, ограничение кылып атат. 2030 жылга чейин электр энергияга тариф 2 сом 60 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште энергетика министринин орун басары Насипбек Каримов билдирген. Документке ылайык Кыргызстанда электр энергиясынын баасы жыл сайын орточо 15%га өсөт. Учурда жарандар электр энергиянын 1 киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан төлөп келүүдө. 2030 жылга чейин электр энергиясына тариф 2 сом 60 тыйынга чейин жетиши күтүлүүдө. Ага ылайык тарифти төмөнкүдөй көтөрүү пландалган. 2025 жылы 26 тыйынга, 2026 жылы 21 тыйынга, 2027 жылы 24 тыйынга, 2028 жылы 27 тыйынга, 2029 жылы 31 тыйынга, 2030 жылы 36 тыйынга көтөрүлөт. Жалпысынан 5 жылга алып келгенде калк үчүн тариф орточо 15%, жыл сайын 15%дан өсөт. Средний 15 жылдыкын алганда. Азыр сиз айтып атасыз, 26 жылы мындай депчи. А министр айтпады беле мурункуда. Талайым көчү өзү айткан, мен азыр айткан жанагы 30 тыйын, 40 тыйын, 50 тыйын, 62 тыйын дегенде. Анда кандай эки ачабы? Урматтуу Мирлан мырза, ал баягы каралып жаткан долбоорду айткан. Биз ошол калктын жанагы социалдык тармактарда жана коомчулуктагы позициясын эске алуу менен биз өзүбүздүн долбоорубузду карап чыктык. Более мындай калк үчүн оор келбей турган гибкий варианттын 26, 21, 25 тыйындан өсүү темпин карадык. Ошондо средний 15%тен өсүү болот. Кандай болот? Биз эл көтөрө алабы ушул нерсени? Ошол калкка күч келбеген вариантта караштырып атабыз. Башка керектөөчүлөргө, мисалы үчүн өсүү темпин башка пайыз менен карап, калкка ушундай жол менен кетели деп атабыз. Адистердин айтымында энергетика тармагынын келечеги өлкөнүн өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этет. Тарифтерди көтөрүү аркылуу инвестицияларды тартууга жана энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатталган. Бирок бул кадам жарандардын чөнтөгүнө кандай таасир этери жана тарифтерди көтөрүү эмне үчүн зарыл экендиги коомдо дагы көп талкууларды жаратып келет. Кыштакта болсо жакканыбызга жараша болот эми электр энергияны. Нормально дейм мен. Жыл сайын жана тариф көтөрүлөт атпайбы? Эми ол инфляция болуп атпайбы? Инфляцияда баары көтөрүлөт, ого тура түшүнүш керек да баары жагыначы. Менин оюм ушундай да. Эми аймактардан келтирсиз да? Былтыр баягы улам өчүп атты. Быйыл кандай болду? Кырдаал кандай? Быйыл жакшы эле. Биз жакта өчүш эми мал менен өчүрүп атат эми аз-маздан. Актабай калат деп ошонун үчүн көтөрүп аткан го сен аны. Повышение против, конечно, все же против. Потому что уровень жизни населения это же не соответствует именно тарифам. Поэтому надо оставить как есть. Жылда караганда Кудайга шүгүр быйыл өчүрүүлөр
жокко да эседесем болот. Баа саясаты азыр көрүп атасыңар. Барлык жок кымбаттап атат. Эми көпчүлүк нерселерде өзүбүздөн чыкпайт, ошон үчүн ошого байланыштуу да болуп кетсе керек. Кыргызстандагы энергетика тармагы буга чейинки жылдарга салыштырмалуу акыркы учурларда маанилүү өзгөрүүлөрдөн өтүп жатат. Ага ылайык өлкөдө электр энергиясынын өндүрүшүн жакшыртуу жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоо максатында бир катар долбоорлор аткарылууда. Анын ичинде гидроэлектр станциялардын курулушу да маанилүү орунду ээлейт. Эмнеге кепилдик бере албайбыз? Биз ошон үчүн иштеп атабыз. Азыр мисалы үчүн кеминден эмеге Торгартка 500 киловатт линия курган атабыз. Мисалы Иркештамдан Иркештам Датка линиясын курган атабыз. Анда ойлонуп атабыз да биз. Мисалы үчүн ошол эле изилишке электр энергияны уже башка региондорго бергенге. Биз айтып атпайлы 27-жылдан баштап Кудай буйрса, мындайча айтканда экспорттоо мамлекетке чыгалды. Мына ошол эле кошуна мамлекет азыр Өзбекстан, Тажикстан глубокий ночь мындайча айтканда 12 сааттан эме кылып атат, ограничение кылып атат. Казакстан 250 мегаватт канчалык куруп атат, ошончолук население рост, потребление бизге окшоп эле көп келип атат. Мен ойлойм, мындайча айтканда электр энергияны сатканга муктаждык в любом случае мындайча айтканда любой мамлекетте бар. Андан сырткары Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда энергетика тармагындагы инвестициялык келишимдерге кол коюлду. Бул келишимдер мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында түзүлгөн. Документте Кыргызстандын аймагында кубаттуулугу 300 мегаватт болгон Шамал электр станциясын куруу жана эксплуатациялоо каралган. Мындан тышкары кубаттуулугу 300 мегаваттык күн электр станциясын курууга багытталган дагы бир инвестициялык келишим түзүлгөн. Анын баары келечекте Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы энергетикалык кызматташтык үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана республиканын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого өбөлгө болоору айтылууда. Кытай мамлекети бул 1,5 миллиарддан өткөн калды. Бул менен бардык мамлекет өзү эсептешет. Анан биз Кыргызстан муну сөзсүз эске алышыбыз керек. Чоң проектлерди сунуштап атат Кытай. Ошол учурда микрогестерди, жаңы шаарларды куруу боюнча, жаңы технологияларды алып келүү боюнча, логистикалык центрлерди ачуу боюнча бул тек кана Кыргызстанга пайда алып келет. Кыргызстанда энергетикалык мүмкүнчүлүктөр жогору деген менен электр энергиянын тартыштыгы, сырттан сатып алуу сындуу маселелер жаралып келет. Учурда Камбар Ата 2 ГЭСи сыяктуу ири долбоорлор жана башка чакан ГЭСтердин курулушун ишке ашыруу алдында турат. Мындан улам жыл сайын белгиленген тарифтердин өсүшү, энергетика тармагындагы реформа жана жаңы энергетикалык объекттерди куруу өлкө үчүн маанилүү деп сыпатталууда. Жабдыктар болсо эскирет, жабдыктарды болсо жаңылаш керек. Бирок мунун жолу башка жолу бар. Жанагындай кымбат, натыйжасы төмөн электр станцияларды курабыз дебей, үй куруп атканда фундаментинен башташ керек да. Салттуу электр энергия чыгара турган салттуу электр станциялар өтүш керек. Мына эгерде биз мына Кара Кечеге мен көп жылдан бери айтып келатам, 20 жылдан ашыптыр. Кара Кечеге жылуу электр станцияны көмүр менен иштеген коюп койсок, ташып келбей, кымбат болбойт. Нарк баасы 1 эле сом болот. Нарк баасы 4 сом эмес, могу Бишкек жылуулук борбордук. Анан 3 эле жылда иштей баштайт, 4 жылда 1200 мегаватттык токтогул менен тең кубаттуулукту эметип берет. Деген менен акыркы убакта коомчулукта тарифтер эмнеге көтөрүлүп жатат? ГЭСтер жаңыланып жатканы менен жарык эмнеге жетишсиз? Же суу каяка кетип жатат деген сыяктуу суроолор көбөйүүдө. Ал эми буга чейинки жыйындарда тарифтердин өсүшү боюнча айтып, сынга кабылып келген министр Таалайбек Ибраев коомчулуктагы мындай талкуулардан кийин өлкөдөгү ГЭСтерге экскурсия уюштураарын жарыялаган жайы бар. Анда энергетика тармагындагы жетишкендиктерди көрсөтүү негизги максат катары көрсөтүлгөн. Жок, Кыргызстандын бардык область райондорунда өсүп атат бүгүнкү күндө. Эми биз оборудование в любом случае электр энергия жетишкен убакта дагы биз оборудование сактап калышыбыз керек. Биз эми Кыргызстан боюнча трансформатор по станциянын баарын тең чоң кубаттуулукка көтөрө албайбыз дагы. Эмне деген акча керек? Анан мүмкүнчүлүк азыр өзүңүз көрүп атып, мен айтып атпайм, 1 миллиардка чейин өсүп кетти азыр. Элдин баары электр энергия арзан, көмүр жакпайт, газ да колдонбойт. Жылуулукта азыр Бишкек жылуулукту да колдонуп бүт эле розетка отуруп атат. Аны 1 сомдук электр энергия, ошон үчүн бизге кубаттуулук көп келип атат дагы, чыңалуунун баары трансформаторго линияга болуп атат. Бирок элдин арасында нааразычылыктар абдан көп.
Мен ошону сизге аманат сизге жеткирип коюп атам да. Чыгарган электр энергияны каяка жиберебиз? Импорттоп атабыз электр, аны каяка жиберебиз анда? Анда токтотуп коюшубуз керек анда эле. Биз алып атабыз ошону. Перегруз болгон жерлерге ар бир бизде в любом случае билесиз да, ар бир подстанцияда автоматика бар. Ал өзүнчө 90%тен өткөндөн кийин өзүнөн өзү отключение берет. Аны биз аны айта албайбыз да. Бул Жайы менен даярданыш керек эле да. Ар радиого барганда ар жерде мактанбастан жайы менен жаз менен даярданыш керек эле. Кышкачы. Сизге бир эме айтып кетейин, бул даярдангандан эмес. Биз даярдык, мисалы аварийный отключение болсо, айтсаңыз болот эле, даярдыгыңар жок. Аварийный отключение болгон жок да. Перегруз деп атабыз. Перегруз бул жүктү көтөрө албайт. Белгилей кетсек, Кыргызстан ГЭСтердин курулушун энергетика тармагын өнүктүрүүдө негизги багыт катары кароодо. Өлкө жыл сайын болжол менен 14 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Ал эми керектөө 17 миллиард киловатт саатка жетүүдө. Кыргызстан энергия менен камсыздоодогу жетишсиздиктин ордун толтуруу үчүн 2024 жылы 3,3 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттаган. Ал эми кыш келгенден бери өлкөнүн баардык аймагында электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, жарык маал менен өчүрүлүп келүүдө. Аталган министрлик болсо айдын башында электр энергиясын колдонуу тарыхый чекке жеткенин да билдирген. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.